Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kumbatlı nelerim sadır jana kamçı. Kayralı kaysino boyunca kayrılılarım olan tuatam. Emne degende kol koyup ketlerdi koptanıp atam. Ошондуктан дами жол кайрылып атам. Кайрылганда да раматылык Такенин жанында сүйлөгүм келип атат. Жаткан жери жайлуу болсун. Алла Таала өз рахматына алсын. Өкөз аке дос элек. Ушул улуу жана ортоңку муундардын эсинде бар. Биз демократтар, биринчи толкундагы демократтар коммунисттерге каршы чыгып, анан кийин Акаевдин режимине каршы чыгып, курч макала чыгарчу элек. 5 кишилик. Табалды Кемердиев, Кулан Мамбеталиев, Раматылык Сатыбалды Жээнбеков, Раматылык Александр Лянчиков, жана мен. Биздин макаларыбыз режимдин кемчиликтерин айтып, катуу сынга алчу элек. Биздин жазган макалалар негизинде жаш муундар ошондо өсүп билим алышып, демократия деген эмне үчүн бул бийликти улатыш керек, ошонун баарын үйрөнүш керек. Бирок бул сапар сөзүн башка нерсе жөнүндө болот. Бир маалда 94 жыл ушул аяктап атканда биз Раматылык Такени көрбөй калдык. Көрсө, ал макалада жазбай койду, биз менен кошо митингтерге чыкпай койду, пикеттерге чыкпай койду, ачкачылыктарга чыкпай койду. Эмне болду десек, бул бизнеске кетип калган экен. Кеткенде да ушу адал бизнес таап, ушу улуттук нелерин шоролор менен, максымдар менен, ушулар менен вайым деп туруп, биз ошондо таң калдык эле. Биз менен кошо демократ эле, биз менен кошо публицист эле. Эмне үчүн бизнеске кетти? Караса бул укурукту алыс таштаган экен да. Ушул эч ким элебеген нерсени өнүктүрүп кетем деп, ошондо адал бизнес менен билип Кыргызстанда өрнөктөйлөбөй бул Кытайга, башка өлкөлөргө чыгып, бүт бар жокту ушу Кыргызстандын улуттук ичимдиктери менен таанытты. Эмне үчүн муну айтып атам? Азыр мына бизден кийинки муундар, өзгөчө азыркы премьер-министр Акылбек Жапаровдор жана силерди жаман жолго түрткөн жаш муундар, орто муундар азыр адал жол жок дейт. Şu казинону ачайлы дейт. Şu арам жолду туруп аткандан айтам да. Мына Такеден үлаш керек. Адал жолду тапты. Бүгүнкү күнү эч ким эч нерсе дей албайт. Бүгүнкү күнү эң күчтүү өнүккөн улуттук бизнестин бири ушул Таке баштаган бизнес. Мен кайрылып кетет элем. Şu өкмөттө канча министр бар, канча орун басары бар, канча агенттик бар, канча ведомство бар, ак үй, көк үйдө канча чиновник туруп турат. Şu bir Такен башына жетпей бир адал жолду таппаганына таң калам да. Алардын кенеттерин айтып кеткем, дам жол кайталап коет. Бул биринчиден СССР мезгилинде да аракты мамлекеттик монополияга алып, көзөмөлгө алып туруп, мамлекет чыгарчы. Азыр бизде осы ким гана арак чыгарбайт. Даже контрабанда арактар канча чыгып атат, лев арактар канча чыгып атат. Мамлекет монополияга алып, анан белгилүү жерлерди саттырса, биз бара-бара ушу арам нерседен кутулсак, бүгүн мен таң калганым, депутаттар ушу казинону көрөлү деп, ооздарынан билими чындык чыгып кетти. Элге да, президентке да кайрылып атат. Бул казинону мейли арам дейсиңер, ичип аткан арак да арам го дейт. Анан банктар процент менен, пайыз менен акча берип атат, ал да арам го дейт, сүткөрлүккө дейт. Ушуларды жок кылбайлы дейт. Анан жана Төлөбаев инем депутат, мында шаардын мэри болуш деген айтып атпайбы? Балбак. Айтып атпайбы? Анда шарият менен жашайлы деп атпайбы? Жерки инсандарды Алла Таала өзү салып койду, ушул жакшы сөздөрдү айтышып атат. Ошондо мен айткым келет эле. Ушул сөздөргө кулак салсак, алар жакшы айтып атат. Аракка тыюу салыш керек. Бирок биринчи мен айтканда мамлекеттик монополия өткөрүү керек аны. Пайдасын мамлекет көрүш керек, жеке адамдар эмес. Экинчиден болсо ислам банктарды ачыш керек. Эл неге бүгүн суттанып турат? Эмнеге сусап турат бүгүн? Бул пайызы жок, проценти жок кредиттерге. Эгерде ошол банктарды ачсак, ислам банктарды, проценти жок элге кредит берсек, бутка туруп алса, анда Кыргызстан өнүгөт. Анткени бул адамдар мамлекеттен жардам сурабайт, тескери мамлекетке жардам берет. Биздин дыйкандарга, биздин малчыларга, койчуларга ушундай керек. Даже орто майда бизнеске ушундай керек. Ошондуктан мен кайра ушул Такен жанында айтып атам, адал жолдорду издейли.
Jatkan jeri jaylı olsun, Huday öz rahmatını alsın. Bilip bilmeyeceksen çok günelerin gerçeksin. Biraz bu adal yoldu, en muhtaç yoldu, Kırgızlar Özkonşulu insan oldu. Birinci ulutuk biznesmen, hazır üçün ülke alayla, hurmatlı sadrinin kamçiliğini, aram neseden baş tarttılar, adal yolu izleyegiler. Eğer de şu hükümetin baş yetmesi bu baştırdılar. Şunca hazır imandı, yaşlar, imandı ortamında adamlar gör. Koğulaşılı kısmet kaldı. Konkurs kıldılar. Allah takdir et adal yoldu. Aram yolunun bayı bayısı. Aram yolunu elde baksa bolbaydı. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.